Бул зарядка 22 киловаттык. Мынтип коюп коесуң, 3-4 сааттын ичинде батарея толуп калат. Ишкер Замир Чаргынов электр тогуна кубаттап алган унаасы менен шаар ичинде 5-6 күн кенен жүрөрүн айтат. Бир нече жылдан бери электромобиль айдап жүрүп автоунаанын мындай түрү чөнтөгүнө пайдалуу экенин байкаган. Күйүүчү майга мен мурун бензин машина айдап жүргөндө айына $150 бир 12-13 миң сомдой акча коротсом, азыркы учурда электр энергияга кошумча чыккан сумма 500 сомго эле барып жатат да айына. Бул эгерде өзүңүздүн зарядкаңыз болсо, шаарда азыр орнотулган мындай тез зарядка болгон жерге барсаңыздар, анда айына божомолдогондо бир 2000 сом, 3000 сомдой расход болосуз. Кыргызстан 2022 жылы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында өлкөгө 5000 электромобилди бажы алымдарсыз ташып кирүү мүмкүнчүлүгүн алган. Бул көрсөткүч 2025 жылга дейре 10 000 даанага чейин жогорулаган. Быйыл январь-апрель айларында эле өлкөгө 9592 электромобиль ташылган. Былтыр бул убакта көрсөткүч 1765 гана түзгөн болчу. Көбүн эсе Кытай, АКШ, Корея, Германия, Литва өлкөлөрүнөн ташылат. Эң кызык нерсеси, Кыргызстандын калкы электр унааны Кытайда жашаган Кытай жаранына караганда арзан ала алат. Бул электр унаа заводдон чыгып Кытайга сатылганда НДС налог 13% төлөнөт. А Кыргызстанда болсо кошумча төлөм жок электр унааларга. Ошондуктан кыргыз жарандары, мындай айтсак, 13%ге арзаныраак электр унааны сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар да азыркы учурда. Кыргызстан эл аралык аренада климаттык өзгөрүүлөрдүн алдын алууга ыңгайлашуу жаатында жашыл экономикага өтүү, айлана чөйрөгө зыяндуу эмиссиялардын бөлүнүшүн жана транспорттун көмүртектүүлүгүн азайтуу жаатында бир катар милдеттенмелерди алган өлкөлөрдүн катарында. Электромобилдерде дал ошол концепцияга туура келет. Учурда бул тармакты өнүктүрүү максатында атайын кубаттоочу станциялар да орнотулууда. Кыргызстан үчүн электромобилдерди колдонуу абдан маанилүү. Анткени дегенде бизде ушул Париж макулдашуунун алкагында ушул атмосферага зыяндуу заттарды азайтуу боюнча да бизде өзүнүн милдеттенмелери бар. Биздеги Ак Тулпар ишканасы чыгара турган автомобилдердин чыгарып атпайбы? Ошонун базасында Кытай Республикасы менен сүйлөшүп жатабыз. Ошол жактан инвестиция тартып, ошол жактан электромобилдерди чыгаруу боюнча. Электромобилдер экологиялык транспорт болгону менен көңүл бурчу бир маселе бар. Бул анын аккумулятору. Ал бара-бара кайра иштетүүнү же утилизацияны талап кылат. Андыктан өлкөдө электромобилдердин бара-бара көбөйүүсү менен бул жагында эске алуу зарыл дешет адистер. Акмарал Сабаттар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.